bir karız var. Oşol karızda hiç kaçan kutulbay turgan karız var. Öy tuğandar ukkula meni. Ukkula. Al karız, egerde zina kılıp, oynoştu kılıp, soykılık kılsan al sana kaytıp gelet. Egerde bir ayal, erkek bir bir ayalga zulumdu kılıp, anı menen zina kılıp, alı razı olsa ele, nikah çok baylanış kıla turgan bolsa, senin apana, biröö gelip zina kılat. Apaң 60 kaçırıp ketip atsa 72 çal gelip zorta koyuşu mümkün. Ki ayalыңa da günөө yok. Antkeni senin günөө körsen biröөгө zina kıldın, nikah baylanışka bardın, biröөгө korдодуң, senin ayalыңa. Karındaşыңa erkeletip östürgөн. Al emес бандиттар бетип жүргөн кызыңа башка бирөө зина кылат. Зина ойноштук карыз. Ал келмейинче өлбөйсүн. Ошон үчүн зина кылгандан этият болуш керек. Бул өтө жаман маселе, урматтуу бир тууганым. Эгерде көрсөңөр, билсеңер, нике жашабыз айткандай болбойт деш керек. Тиякта аялы бар, бияка келип жашайт, 1 жылдык кылып жашайт. Билет 1 жылдан кетип калам деп. Ал арам болбойт. Айткыла кыздарга андай болбойт, карындашым деш керек. Эгер ниетиң болсо үйлөн, бирок төөлүк ниетте үйлөнүш керек болот. Убактылуу деген болбойт. Аны ойлошун, мен кыздарым жок, мен аялым жок, өзүм элем, апам да өлүп калган десең, анда деле кутулбайсың. Ошо зына кылган адам келип туруп, сенин дубалыңа жаба siiп кетет. Ошондо карыздан кутуласың. Эгер эле тукумуң деле аял заты болгон болсо, ал сөзсүз түрдө көрөт. Карындашың бир күн ыйлап келген болсо, эрге тийбей курсагы томпоюп калган болсо, билгиниң сенин карызың ошол төлөп атат. Апаң бир күн бозоруп калганда, эч кимге айта албайт, атаң бар, билбейт аны бирок. Апаң бир зоруптап кетти, эч кимге айта албайт. Апаң бозоруп, өңү башка болуп, ыйлап, үйдөн чыкпай койгон учурда билгиниң ошо сенин карызың апаң төлөп атат. Ал сага келет баары карыз түрдө. Ал эмес, мына өздөрүнүн кыздарына бердеги мусулман эмес, кыздар менен зына кылсаң дагы, ал дагы сага кайтып келет. Мектептеги кызың кеч камал келе албай калды. Анан зорго кызарып бозор кийими чаң болуп келди. Минеге сенин карызыңды төлөп атат. Сенин карызыңды төлөп аткан болот, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн бирөөнү карыз кылба. Туугандарың шерменде кылба. Көп адам келет да, мен аны ушинтип жүрсөм, аялым бирөө менен жатып алган экен, бир неке болгон экен. Акырын сурасаң айтам, бул сенин карызың дейм. Сен Кудайга шүгүр де, апаңа айтпаганына. Мен үйлөндүм элем, аялым ана ушинтип досум менен жатып алып турган экен дейт. Акырын сурасаң айтып берет, мен ушундай кылган элем деп. Сен аялың карызыңды төлөп берди. 13-кө чыкканда кызың төлөгөндө мындан жаман абалда калат элең сен. Ошого зынадан алыс бол, башканы тос, урматтуу бир тууганым. Шерменде болбо.